Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Bugün Kamal Aka'nın çağrılışı olur. Kamal Aka, assalamu alaikum. Aleyküm selam. Jasmin, oturasın sekin. Oturalım Aka. Tinsiz bu Kamal Aka. Жақсы sekin. Den soğuk qanday Aka? Жақсы, Құдайға шүкір. Bugün rasa tavada tartады ekanmiz da. Арқанды алған жерден. Arqandan algan жерден. Çöpті көрдім. Aka çöp. Құдайға шүкір жақсы болыптыр, а? Бұл ел негедір жердің чөбі аябай жақсы болды бізде. Өзі бұл жер чөп орынды жер беле? Жоқ, мал жайылған жерлер да. Анан бұл ел бізде егін тегін де аябай жақсы да. Жайқалады. Арпалардың шүмдік болған. Анан бір еме болғанда Замир ilgililerдің сөз бар да, баяғы қайберен аралаған жерден егіні жақсы болады депчи. Ана мына біздің атырапқа әлі қайберен жолы да. Бұл екіте елік келіпті. Екіте елі жерге шералап түсіп тұрды. Төтчі жақта жүрген екен. Біреусін о жерден машина ұрып кетті. Ол интернетте жүрді ошайды. Мына жаңы жол жақта ғой? Жаңы жолда еркегін машина ұрып кетті. Ошол илгеркилердин айткан сөздөр туурадай. Баягы кайбирен аралган жердин эгини жакшы болот деп быйыл азотто сепкен жок да муларгачы. Şu demenin жаан деле анча деле болбоду да ака? Жок, муларга жакшы жабат деп. Жакшы жабат го. Анан кара сууда балдарга тамашалашып коем. Ошо эликти машинага урбаган нерселерге да өтүп жүргөн. Сендер эгинге жакшы болот эле деп. Кара сууга жетпей калыптыр да бечара. Бечара ошо машина уруп кетти да. Ака өткөндө бир карат чыгардык эле. Оны сен чыгарыш менен досума сатып едим. Сатып бердиңиз? Пулу да олго да жакшы пайда бербей атам. Мына жаңасы баягы элдер атын улагы бар, эмеси бар мактайт го. Бунун эгасы бизге эмеси культиватор мощный деп мактап сатты. Культиватор бар, универсал деп ба? Ооба, атты бош минген да, тарбия кылыш керек. Бул ат ошондо жаш ба ака? Жаш. Канча жашы? Жаңасы да. Жаңасы. Азыр сайла экен бирок. Буш десе экен анда. Буш десең да тайбурул экен да, тайбурул. Тайбурул, бурул. Чапкан жүгүргөндө ошондой экен. Жоон жолуп экен. 5. Баягы жакшы үйрөткөн эмес да. Тарт машина уруп кетесиң. Мана. Бойдо 60-тан жогору экен. Ака бул абакан эмес а? Билбедим, мен алдым дедим го. Мана. Бою канча дедиңиз? 60-тан жогору. 60-тан жогору. Өңү өтө өзгөчө өң экен да. Тайбурул да, тайбурул. Тайбурул. Туяктар таза ака? Таза. Өзүм такалаттым. Өзүңүз такалаттыңыз. Такага жакшы эле чыкты. Эмирбек улакка чаппадыбы буну? Азыр каякта улак үйрөт десем үйрөтпөй атат. Өзү мындай мингилиги жакшы экен ака. Мына бизге келип кичине минелип атат. Ого чейин ошо баягы дыйкан секен эле минип жүргөн тай экен да. Таза экен бирок. Көчтүгү жайында көчтү. Көчмөр экен. Буттарында аюу жокпу өзүңүз текшерип? Жок, буту кол таза. Таза. Өткөнкү каратты жетпей калгандар алса болобу ака ушуну? Буну энчиге алып калса күйбөйт, бул чоң агат. Үйрөтсө болот эми. Буну эми өспүрүмдө улагын айтышына кереги жок, үйүрүндө айтышын кереги жок. Бирок таза. Таза, мүчөсүн көрүп токтот. Туш. Тишиң өлгөнчө ака. Аз сайлык. Кам болуп калды. Аз сайлык жакшы жейт экен а? Коро экен. Коро экен. Менче ушу чачканбы деп билбейм эми. Илгери аттар ушундай эле болчу да. Баасын кандай коебуз ака? 2,5. 2,5 долларга эми баягы сомун айтсаң чет мамлекетте көрөткөн долларды айтчы дейткен. 2,5 ака. Базарда өтсеңиз деле алып кетип калат го ака? Эми кичине 5-6 сом чыкса болду да бизге. Анан Замир бир нерсе айтып коеюн, биз ат алып сатабыз го. Бирок кичине арзан атат да. Бир бала бирөөлөр ат сатат экен. Насия саткандан кийин алып чыгып кеткенден кийин ат баргандан кийин эмне болот өзү билет да. Насия алгандан кийин. Ол вариант Насия берет экен 3 айга. Өзү 800 алган экен. Атты, о бала. Россияда жүрөткөн адамга бактырып айласы кеткен 400 миңге бир атага чыккан эле адамга берет экен. Айла жоктон сатат экен да? Айла жоктон берет экен. Ону да Насияга. Насия. Апарып алып, о баланын башын ортат экен. Атты буту мындай экен, андай экен. Анан мен айттым да. Атты келип көрүп алсын, футболун карасын. Эми саткан адам барыбыз мактабайбыз, эшегибизди да мактайбыз, ачык айтайын. Ооба да. Эшекти да мактайбыз да. Келип футболун жакшы көрүп алсын. Ат бар баракадан кийин бүттү, ола эркектин иши бар барака бүттү. Нарагы катындын иши болот. Айныган адам болсочу.
Ошондо айнып атабы ага? Ооба, мен өзүм эле алиги качка атты билесиңби? 310 сатпай, бирөөгө 275 саткам. Ону да насияга? Насия. Жарым пулун алып отур, жарым пулун мына 2 айдан бери бербейт тойгозду да. Атты бер десем атты бербейт. Анан эмне кылайын десем атым мындай экен. Ака алып кеткениңизге 2 ай болду. Эми баш ортмо көп экен да. Өзү бар барака бүткөн күттү. Нарагы ошол үчүн келип көрүп алсын атты. Нарагы эркек. Алек жолбой калганбы дейм да монда. Ооба, өзү илгеркилер бар барака болгондон кийин барака өтө начар эме болот да. Илабыз да. Келип көрсүн, путу колун баарын карап алсын. Эми бар барака болгондон кийин 10 күн, 1 ай өткөндөн кийин каңкылдаган алиги катын дениши да. Эркекче болбой калды. Азыр оны балага көрүп ичим ашат, өзү 400 миңге күйүп атса. 400 миңге атын 3-4 айга берип атса, апарып алып аны иштен башын ортуп эле ат мындай экен, андай экен, онду албай койбой беле. Эми ону да бер десе бербейт да азыр. Атты бер десе атты бербейт экен. Бербейт. Ондо азыркы эми ошолор да алып сатарлар болсо керек бизге ошого. Башында алып атканда ниети анда туура эмес болгон экен. Ниети туура кылыш керек, баарын нерсени алгандачы. Анан биздикилер албай атып ниетибиз бузабыз да. Анан жылкыдан эле көп алып алыш максат болуп калат экен башындачы. Алдап эптеп алып. Андан кийин уже өзүм билем деп калат деген да. Ооба, ондойлор көп болуп атат да. Андай кылган туура эмес бирок. Кече ошону анан ак сакалдарга салайын, майыл сиздики эме дейт. Мен сатканыма өзүмдүн атыма өзүм процент кошуп алыш керек экен да. 35 миң кошуп бериш керек экен. Эми айнысы мен берген пулун берем да, туурабы? Ооба да, атты алып аласыз бирок. Ооба, атты алам. Берген пулун берем да, үстүнө да 35 миң пул кошуп дурат. Жедирген да тыгып атат экен онда. Жедирсе 1 айда ончо жебейт 35 миң. Акыры кечтимден калган пулду кечтим да. Ошону кыла турган киши экен да. Ошону күтүш керек экен. Ошондо сиз берки карыздын 70 миң кесип ташладыңызбы? Кесип салдым. Айла кетти да, мукуратты да. Акчаны бербей. Эми элдер да бир комментарий ачып калса бир жазып көрсүнчү ака кандай болот экен. Бу жерде ар ким ар нерсе жаза берет экен да. Бир неме кылып көрөлү ага. Жазса берсин, ооба. Кандай кимики туура, кимики ката ушундай моменттердечи. Өзү ошондой да, бар барака болгондон кийин көрүп алат. Эми бу жерден чыккандан кийин оер көргөндө ат жыл бул жаныбар. Аксап калышы мүмкүн, бир нерсе болуп калышы мүмкүн, нито чөп жем берип алышы мүмкүн. Мисалы мындан ачка апарып туруп бир 5 кило жем берип туруп сугарсаң сразу жем чыгат да. Ооба, эми анан биздикилер өзүнүн немеси. Анан биздикилер да өтө да обу жок нерсе чыгарып алганбыз да, гарантия деп. Гарантия бербеш керек бега? Өз жаныбарга гарантия бериш керек да. Бир Алланын немеси, Алла гана гарантия бере алат да. Же ошол жерин чаап көр деш керек, Ооба, чаап көрсүн. Ушунча эле гарантиясы керек болсо, улак болуп атат. Кыргызстанда кайсы сезон болосун улак бар. Ооба. Чаап көрсүн. Болду ака. Анда бул $2,5 миң. $2,5 миң. Номерди айтып коюң ака. 551 менен 31 34 32. Эмерек оны ток болуп кет. Оны бирөө алдырды, баягы биздин 77-ге менен окшош экенби? Баягы үйүңүздөгү аткабы? Ооба. Ошол дейм. Аябай катты да жүгүрөт экен. Каттуу жоргосу да бар экен. Жоргосуна көрөйлү. Токун. Универсал экен да? На универсал аты ошол. Жаныбар булуңуз жорго чалыш экен да? Бул жорго дагы, күлүк дагы. Күлүк дагы. Буну бирөөлөр алдырды карасаң, жаныбар. Нак кыргыздын жылкысыдай. Эмирбек. Өдө кара бир кой берин тикке. Караны тикке жүгүрөт. Бул ошолор да баягы нак кыргыздын жылкысы. Көрдүң жүгүргөн. Кой бер, көрдүңбү? Тикке да кетет да, баягы. Болду. Болду, Эмирбек. Али кара байыр чартамас деген жылкынын нак ошода. Көрдүңбү? Өдө алды бирде кетет да, жаныбар. Буну бир өлкөлөр мен 77 миңге кызыгатып кой, көбөлөр. Ошондой атта бер кышып, өлбөс житпес деген ошону таптым эми. Азыр көрүп жатат экенсиз да? Болду. Ана да жар жур баары да буларгачы. Аңдөн карабайт. Аңдөн карабайт да. Сол көчө баягы малга менелеп кордолгон жылкы экен. Арадан жолдон жүргөн да, ушундай. Бул да жеңил болгон да мындай. Канча? $2,000 алып койдум. Базар ушуну алып койбу.
бирок улагында өтө күчтүү айтып атат да.